пайгамбарыбыз айткан, үммөтүмө машаккат болбогондо мен ар бир дарат алганда мисвак менен алуусуна буйрумакмын, жана куптанды түндүн 3төн 1-ине чейин кечиктирип окуганга буйрумакмын дейт да. Кээ бир риваятта түндүн жарымына чейин. Бир риваятта түндүн жарымында өткөндөн кийин Алла субханаху ва таала азыркындай райымын чачат деп келет. Таң атканга чейин болуп турат дейт. Саарлыкта. Эстегенде Амр ибн Абаса радыйаллаху анху дан риваят пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан укканмын дейт, мындай деп айткан экен. Пенде эң жакын болгон учуру Алла таалага түн ортосу деген экен. Тахажжуд учурунда экен. А бир хадисте сажда кылган учурда деп келген. Фа аксиру дуа. Ошода дуаны көп кылгыла депчи. А мына жерде түндөсү дейт. Демек экөөнү бириктирсеңиз, түндөсү тахажжуд демек ошол учурда сажда кыла турган болсо, бул эң жакын учур болот экен Алла таалага. Якуб пайгамбардын 12 баласы болгон. Якуб пайгамбардын экинчи аты Исраил, Израиль деп турат. Ошодан 12 баласынан мынакей бардыкына жөөттөр таркаган. Ошо 12 баласынын бир баласы Юсуф пайгамбар болгон. Белки балдары тоң моюндук шоктук кылып Юсуф пайгамбарга жана атасынын алдап көптөгөн жамандык туура эмес иштерди кылган. Анан кийин бардыгы моюндап алып акыйкатты ачыкка чыккандан кийин балдары атасынан кечирим сураганда Якуб пайгамбардын бир сөзү бар да. Бул Якуб пайгамбар айткан, балар кечирим сурап атат да. Ата кечирип коюңуз, бизден итчилик кетти, ушундай кемчилдик кетти дегенде, мен силер үчүн Алла тааламдан кечирим сураймын жакын арада деп, учурда эмес. Бирок өтө узак эмес, жакын арада деп койгон. Сразу айткан эмес. Ошо жакын арадасы кайсы десе саарлык учур деген. То есть иншалла азыр мисалы кечирим сурап келген болсо түндөсү, "Всё, балдарым, мен силер үчүн Алла тааладан кечирим сурайм, жакын арада" деп койду. Ошо жакын арасы кандай эле десе пайгамбарыбыз айтат, саарлык учур болчу дейт. Саарлык учурда кечирим сураймын деп аткан учур экен да бул. Эмне үчүн дегенде, саарлыкка дагы убакыт дуаны кабыл болушунун убактысы да. Убактын ижаба деп атат. Ибн Аббас разыйаллаху анхудан мынакей пайгамбарыбыздан суралды, эмне үчүн Якуб пайгамбар истигфарды балдарына кечирим сураганды кечиктирди саарлыкка чейин дегенде, ли анна дуа сахар мустажаб, саарлыктын учурундагы дуа сөз кабыл болот деген да. Саарлыктар көп. Бирок 4-чү күндүн тахажжуду багымдаттын, мисалы жуманын багымдатты, ошол саарлыкка жетпейт деген. Бул өзгөчө саарлык экен да. Чүнкү бир жумада бир жолгочу.